Бүгін 21 декабрь күнгө шаршемби облыс аймағынан алынған жаңалықтар менен тааныштырып, студияда мен Рахат Бейшалиева. Саламатсыздарбы. Күндүн маанилүү жаңалыктарынан кыскача. Манас районунун Покровка айылынын тургуну салык чек лотереясынан Kia Rio үлгүсүндөгү жаңы автоунааны утуп алды. Мектептерде тамактануунун сапатын жакшыртуу багытында иштер жүрүп жатат. Манас районунун Алыскы Кайыңды айылында жаңы фельдшердик акушердик пункт курулду. АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги Бишкек шаарын ыштан тазалоого жардам берет. Бул тууралуу Кыргызстандын АКШдагы элчилигинин басма сөз кызматына билдиришти. Маалыматка ылайык 20 декабрда Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бакыт Аманбаев USAID-тин администраторунун орун басары Анжали Каур менен жолугушуу өткөргөн. Элчи Кыргызстандын өзгөчө жардамга муктаж болгон тармактарын ыраттуу, негиздүү түшүндүрүп, АКШ өкмөтү тарабынан бериле турган жардамдардын баарын Баткен облусунун калыбына келтирүүгө жана Бишкек шаарындагы абаны жакшыртууга буруу зарылдыгын белгилеген. Америкалык тарап элчинин сунуштарын колдоо менен өткөн айда АКШ бийлиги Баткен элине бир учак толо баш аягы 8 миллион сомдук гуманитардык жардам жеткиргендигин белгиледи. Ошондой эле АКШ өкмөтү жакынкы күндөрү Бишкек шаарынын экологиялык абалын жакшыртуу боюнча атайын долбоор баштап, Борбор калаанын абасын тазалоого жардам берилерин маалымдады. USAID эл аралык өнүктүрүү агенттиги дүйнөдөгү алдыңкы эл аралык агенттик. Аталган агенттик АКШнын өкмөтү тарабынан каржыланып, дүйнө жүзү боюнча адам өмүрүн сактоо, жакырчылыкты азайтуу, демократиялык башкарууну чыңдоо, табигый кырсыктарды жоюу, жардамга муктаж өлкөлөрдү ар кандай гуманитардык кризистерден чыгарууга көмөктөшүү багытында ири долбоорлорду ишке ашырат. Жаңы жылга карата автоунаа жана Бишкек шаарынан батир утуп ал. Мындай мүмкүнчүлүктү мамлекеттик салык кызматы түзүп, жалпы кыргызстандыктарды салык чек лотереясына катышууга чакырат. Ал үчүн жарандар сатып алган товарларына ККМ чектерин кошо алышы керек. Чектерди соода борборлорунан, курулуш материалдарын саткан дүкөндөрдөн, май куюучу жайлардан жана аптекалардан талап кылса болот. Аталган шарттарды аткаруу менен мындан 2,5 ай мурда Манас районунун Покровка айылынын тургуну салык чек лотереясынан Kia Rio үлгүсүндөгү жаңы автоунааны утуп алган. Сөз кабарчыбызда. Бул автоунааны Тансулуу Асанова лотереядан утуп алган. Покровка айылынын тургуну 2 айдан бери 2021 жылкы жаңы автоунааны айдап, бирде ишенсе, бирде ишенбей келет. Анткени ал Kia Rio үлгүсүндөгү автоунааны чек талап кылып, байге утуп ал лотереясына катышып утуп алган. Айыл тургуну сатып алган ар бир товарына чек талап кылып чогулткан. Жыйынтыгында күтүүсүз жерден автоунаалуу болуп калды. Салык чекти качат еттик, көчүрүп тартып көрөлүм эмне болот деп. Биринчи үйүндө болчу да, негизи эмесичи. Биринчи туру. Нардан карап уткан жокпуз, анан бул чын эмес окшойт деп ойлоп калдык да биринчи. Анан бирок үмүттү үзгөн жокпуз. Катыша бердик. Тойлордо жүргөнбүз. Ошол жерден мага сүйүнчүлөштү. Сиз машина утуп алдыңыз деп октябрдын биринде. Чында ишенген жокмун, белер мен розыгрыш кылып атат болуш керек деп ойлодум да. Бирок ушу уктум, ушу утуп алганымды. Кудайдын буйругу экен, утуп алдык, чындык экен бул. Тансулуу Асанованын утушу чек талап кылып байге утуп ал лотереясынын 2-чи турунда, тагыраагы 1 октябрда болгон. Эми алдыда дагы 3-чү тур болот. Бул мүмкүнчүлүктү пайдалануу үчүн байге ээси чектерди чогултуп, телефондон Play Marketке кирип, салык чек тиркемесин көчүрүп алууну сунуштайт. Ал аркылуу лотереяга катышып, минтип автоунаа утуп алууга мүмкүн экендигин айтат. Машинаны көргөндөн кийин соседтер, тууган урук, ошо айылды жергесинде элдин бардыгы эле чындык турбайбы бул? Үмүттү үзбөш керек экен деп эметип атат. Жолдо кетип баратканда да токтотуп элдер, ушун чын эле сиз утуп алдыңызбы деп жана эмени салык чекти ма качат этип берип коюңузчу өзүңүздүн колуңуз менен дегендер да бар да. Кудайдын буйругу экен абдан. Жакшы, уюштуруучу топторго чоң ыраазычылык, чындык экенине ишендик да. Ойноңуздар, утуңуздар.
Лотереяга катышуу үчүн чектерди ККМге, тагыраагы контролдук кассалык аппараттарга өткөн дүкөндөр, соода борборлору, май куюучу жайлар жана башка ишкердик кылгандар берет. Бул боюнча салык кызматкерлери талап коюп көзөмөл кылууда. Манас району боюнча 197 ишкердик субъект болсо, бүгүнкү күндө анын 80%га жакынына ККМ аппараттары коюлган. Күн сайын рейдтик иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Ар бир магазинге жекече кирип түшүндүрүү иштерин киргизип атабыз. Өзү негизи Манас районунун аймагында жалпысынан 197 ишкер катталган. Бүгүнкү күндө 155 субъектиге контроль кассалык аппарат орнотулган. Ошонун негизинде толук кандуу иш алып барып жатышат бүгүнкү күндө. Белгилей кетсек, чек талап кылып байге утуба лотереясынын 3-чү туру декабрдын 30-сунда жыйынтыктабат. Анда 12 дана iPhone 13, 11 Samsung смартфону, 5 кир жуугуч машина, 5 музаткыч, 5 телевизор, 5 чаң соргуч, 6 микро толкундуу меш ойнотулат. Баш байгеге Бишкектен батир, ошондой эле 2 электромобиль коюлган. Магазиндерге, соода түйүндөргө кирип атканда, азык-түлүк алып атканда, товардын кассалык чектерин баарын атайын телефондо тиркеме бар. Ошол тиркемеге көчүрсө 1000 сомго бир билет берилет. Ошонун негизинде оюнга катышып кетсе болот. Башкы байге бул батир болуп саналат Бишкек шаарынан. Ошондой эле автоунаа жана iPhone, майда чүйдө бытовой техника тетиктери ойнотулат да. Ошого катышса болот. Белгилей кетсек, жеңүүчүлөр 30 декабрда аныкталат. Лотерея КТРК, Алато 24 телеканалдарында жана салык кызматынын Facebook жана YouTube баракчаларында түз эфирде чагылдырылат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Манас району. Мектептерде тамактануунун сапатын жакшыртуу зарыл. Бул аракет балдардын саламаттыгына оң таасирин тийгизет. Андыктан мектеп ашканаларын байытылган ун жана пайдалуу витаминдерди камтыган жер-жемиш азыктары менен камсыздоо керек. Ал үчүн мамлекеттен мектептердин тамак ашы үчүн бөлүнгөн каражатты жогорулатуу сунуш айтылууда. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Талас облусу боюнча 114 мектеп бар. Анын 113 мектебинде 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар үчүн ысык тамак уюштурулган. Ага мамлекеттик бюджеттен ар бир балага 7 сомдон, ал эми алыскы аймактардагы мектептердеги балдар үчүн 10 сомдон акча каражаты бөлүнөт. Бөлүнгөн каражат жетишсиз болгондуктан ата-энелер, жергиликтүү бийлик жана мектептин көмөкчү чарбасынан кошумча колдоолор көрсөтүлөт. Ошентип учурда ар бир баланын күнүмдүк тамактануусу 21 сомду түзөт. Эң негизги максат туура тамактануу. Себептен балдардын туура тамактануусу сөзсүз түрдө балдардын өсүшүнө чоң өбөлгө. Аны биздин ата-энелерибиз абдан жакшы түшүнөт дагы. Ата-энелердин активдүүлүгү өтө зор да бул жерде. Азыркы учурда ошо кымбаттатпаса болбойт. Жана 20 сомго чыгаргыла деп сунуштап атпайбы? Бүт бардыгы эле ага макул болушуп атат. Ошондуктан ошо 20 сомго көтөрсө, бул ата-энелерге чоң жардам болот эле да. Мамлекеттен берилген 7 сомду 20 сом кылса жакшы болот эле деген. Бүгүн мектептерде тамактанууну жакшыртуу, мектептердин ашканаларын байытылган ун менен камсыздоо, жалпы билим берүү мекемелеринде тамак берүүнүн сапатын жакшыртуунун чараларын талкууга алган облустук семинар өткөрүлдү. Ага мектеп директорлору, ата-энелер жана мектептердин тамак ашын камсыздоо боюнча жооптуу өкүлдөр катышты. Семинарда мектептердеги тамактануунун рационун өзгөртүү, азык-түлүк өндүрүүчү жергиликтүү ишканаларды тартуу жана жер-жемиштерди үзгүлтүксүз берүү сунушу каралды. Бул тамакты жакшыртуунун үстүндө жалаң эле ата-энелер менен эмес, ошол менен бирге жергиликтүү азык-түлүктү өндүрүүчүлөрдү, башкача айтканда фермерлерди тартуу жагы азыркы күндө актуалдуу болуп атат. Анткени ошол жергиликтүү өндүрүүчүлөр өзүнүн продукциясын ошол аймактагы мектептердеги балдардын ысык тамагына кошсо, бул бир чети жеңил. Биздин өзүбүздүн Таласта Эмилия сыр заводунан май өндүрүлөт. Тендер боюнча нарындан, чүйдөн келген майлар колдонулуп атат. Кийинки бул фонддун жүргүзө турган иши ушул фермерлер менен иш алып баруу. Өсүп жаткан баланын организми углевод, белокко жана башка витаминдерге муктаж. Витаминдердин жетишсиздиги аз кандуулукка, зоб оорусуна, ашыкча салмактуулукка алып келүүдө. Ал эми күз айларында сары оорусу күч алат. Бул учурда жемиштерден жасалган компоттор үзгүлтүксүз берилүүсү керек. Талаптардын аткарылышына дарыгерлер көзөмөл жүргүзүшөт. Мыйзамдарда жазылган билим берүү мекемелеринде жана саламаттык сактоо мекемелеринде сөзсүз түрдө байытылган ун жана йоддолгон туз
кошулганды колдонулсун деген. Себеби бизде эндемичный зона деп коет. Баягы суудун составында ушулар аз болгондон анемия менен зоб оорулар көбүрөөк. Ошого да биз басымдык кылып, лабораториялык текшерүүлөрдү үзгүлтүксүз биз ар бир немеге жумуш алып барабыз. Үстүздөгү жылдын ноябрь айында өлкө аймагындагы мектептердин тамак ашын текшерүү боюнча атайын комиссия тарабынан мониторинг жүргүзүлгөн. Мониторингдин жыйынтыгы менен республика боюнча Талас облусу жогорку көрсөтүчкө ээ болгон. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Акыркы жылдары облус аймагында малга чыктуу тоют даярдоонун камын көргөн ишкерлер көбөйүүдө. Союз учурундагыдай жүгөрүдөн силос, синаш даярдап, фермерлер малды бордоп семиртүүдө. Талас шаарынын тургуну жеке ишкер Миңбай Осмоналиев 2 жылдан бери жүгөрү эгип, чыктуу тоют даярдап, эт багытындагы уйларды семиртип сатыкка чыгарууда. Жеке ишкердин чарбасы менен кабарчыбыз Орозбек Бейшибаев таанышып келген. Жеке ишкер Миңбай Осмоналиев 20 гектар үй жеринде жүгөрү эгип, агыс айларында техниканын жардамы менен Сасыпбулак өзөнүндө силос бастырган. Силостун артыкчылыгы башка чөптөргө айырмалуу жемге караганда бул силостун арасында мындай караганда биякта чөп дагы бар, жем дагы бар десек болот да. Неге дегенде муну жүгөрүнү бушоткан кезинде буну ушул сотосу менен бүт чогуу аралашып бул чабылат. Мурун Сайсар абалында бул силосты басканда бул специальный яма керек болчу, ошого даяр болуш керек болчу. Бирок силер азыр көргөндөй азыркы заманда технология өнүккөн, азыркы бактериялар пайда болгондон кийин азыркы талап менен түз жерге деле база өрсө болот. Миңбай Осмоналиев буга чейин комбайнды Жырна Чүй облусунан ижарага иштетип келген болсо, өткөн жылы Айыл банк аркылуу насыя алып жүгөрү чапкан комбайнды сатып алган. Бул силосты базыш үчүн бул эмне керек? Биринчиден салмагы чоңураак машина керек. Муну неге дегенде муну төбөлөп туруш керек. Муну төбөлөгөндө азыркыда мен силерге азыр көргөзүп бергенге менен эмем жок болуп атат. Бактерия А, бактерия Б деген болот. Бул именно ошол силостун эмесине кошулат. Мурунку учурларда бул силосту биз туз аралаштырып тебелетсек, азыркы малда туз талап кылбайт. Азыркыларда биз бактерияны кошуп эле бассак болот. Ошол бактерия туздун жумушун аткарып калат. Бул ошону Чыктуу тоюттун пайдасы мал бат семирип, сүтүн жана майлуулугун көбөйтөт. Силос басканда бул 2-3 айга бар даярдалса, азыркы бактериялар менен жүгөрүн силос ошол койгон талап менен кылынганда силос 1 жумада даяр болуп калат. Азыр биз силер көрүп турган жерде бул 500 тонна тегерегинде силос бар. Биз буну 20 гектар жерден силос жүгөрү айдап, силос кылып баскан болуп жүрүбүз. Учурда жеке ишкердин Талас району Сасыпбулак өзөнүндөгү сарайында 500 тоннадан ашык силос бастырылган. Орозбек Бейшибаев, Урмат Доктурбек уулу, Талас району. Айыл тургундарына медициналык кызматтар жеткиликтүү болушу зарыл. Бул максатта Манас районунун алыскы Кайыңды айылында жаңы фельдшердик акушердик пункт курулду. Буга чейин айыл тургундары эски ФАПка барып, фельдшерге көрүнүп турушчу. Эми элет калкына катар кайрымдуулугу куруп берген жаңы ФАП кызмат көрсөтө баштайт. Сөз кабарчыбызда. Кайыңды айылындагы жаңы курулган ФАП эң биринчи Гүлжан Досматованы кубандырды. Себеби фельдшер жалгыз өзү Кайыңды айылындагы 500гө жакын адамга медициналык кызматтарды көрсөтөт. Буга чейин айылдагы эски маратта айылдаштарынын саламаттыгына кам көрүп келсе, эми бардык шарты бар жерде иштеп көңүлү ток. Жаңы ФАПта ысык жана муздак суу, керебеттер, медициналык жабдуулар бар. Эң башкысы ичи жылуу. Быйылкы жылы мына мектеп жашынакай ФАП курулуп атат. Жакшы, мына кирдик, ачылышы боло элек, бирок иштеп атабыз. Бул жерде давленияларын өлчөйбүз, врачка барып көрүп келген дары дармектер болсо алып келип алардын капельницасына салып беребиз. Анан бул жердеги ооруп кала турган болсо чакырса барабыз биринчи жардамга.
ошол андан кийинкисин жөнөтөбүз. Өзүм жалгыз эле. Бир күндө бир 10-15 адам келет. Ишибизге ушундай эме болгонго өзүбүз кубанып атабыз. Айылдықтардың жаңы ФАП құру демилгесін Катар қайрымдуулук фонду колдогон. 2 миллион сомго бардык шарты менен аталган жаңы ФАПтын имаратын куруп берген. Белгилей кетсек, Кайыңды айылындагы мурунку ФАП эбак эскирип, толук кандуу кызматтарды көрсөтө албай келген. Эми жаңы ФАПтын курулгандыгына айыл өкмөтү ыраазы. Катар кайрымдуулук уюмуна кайрылып, бул ФАПтын курдук 2,5 айда. 2 миллион 200 сомго Катар уюму куруп берди. Азырдагы иштеп баштады, ишке киргизип, жакында расмий ачылышы болот. Буга чейин ФАП жок болчу, айыл өкмөттүн менчигиндеги здание бар эле эски. Ошол жерде ФАП болчу, кичикей. Азыр көрүнүш аябай жакшы. Рахмат Катар кайрымдуулук уюмуна. Аябай жакшы, элдин баары сүйүнүп ататына жаңы заманбап условиясы менен болду да. Кайыңды айыл өкмөтүнүн башчысы жаңы курулган ФАПтын калган шарттарын дагы жакшыртуунун аракетин көрүп жатат. Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна долбоор жазып, көмүркана куруу жана башка жумуштарды бүткөрүүдө. Жергиликтүү бийликтен азыр акча жумшалган жок. Бардыгы Катар кайрымдуулук уюмунан болгон азыр эмеден Альянс Алтын эмеден фондунан 74 миңге көмүрканасы азыркы учурда көмүркана курулуп калды. Колдоого ээ болгонбуз, эми долбоор жазып, дагы азыр бир астынан навес жасайбыз. Белгилей кетсек, быйылкы жылда Манас району боюнча бир гана Кайыңды айылында жаңы ФАП курулган. Келаткан жылда дагы алыскы айылдардагы медициналык мекемелердин шарттарын жакшыртуу долбоорлорунун ишке ашары күтүлүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Манас району. Бүгүн Талаш шаарында миграция жана мен деген аталышта семинар өттү. Ага Талаш шаарындагы кварталдык бөлүмдөр, социалдык педагогдор, бейөкмөт уюмдардын, коомдук бирикмелердин өкүлдөрү, социалдык өнүгүү жана билим берүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлери катышты. Семинарда Талаш шаарынан чет өлкөгө барып, миграциянын курмандыктары болгон учурлар талкууланып, көйгөйдүн алдын алуу жактары сунушталды. Сөз кабарчыбызда. Груз 200-ны кантип алып келсе болот, ким сопровождать этет, кандайча жетсе болот. Миграция жана мен. Дал ушундай аталыштагы семинар бүгүн Талаш шаардык мэриясында өттү. Семинар чет жана коңшу өлкөлөргө окуганы же иштегени кетип, миграциядан пайда таппай, тескерисинче запкы жеген учурлардын алдын алууга багытталган. Миграция боюнча президенттин жарлыгы да чыккан. Миграция боюнча биз ишти күчөтпөсөк, чет өлкөгө кетип эч кандай айлыгын албай, тескерисинче кордукка, талаптоонууга душар болуп келген жарандар арбын. Албетте жакшы мисалдар да бар. Чет өлкөгө барып, иштеп, акча таап, бияка келип үй алгандар, машина сатып алгандар, андай жакшы мисалдар бар. Бирок жаман айтпай жакшы жок деп, ошолордун арасында кулчулукка душар болуп, өмүр бою ошол жакта кул болуп калган үй бүлөлөр да бар. Аталган семинар Талаш шаардык мэриясынын демилгеси менен уюштурулду. Башкы максаты шаар ичиндеги эл менен көп иштеген тараптарды бир жерге чогултуп, миграция көйгөйлөрүн талкуулоо жана маалыматтарды элге жеткирүү. Биз бардык кесиптик лицейлерге, орто окуу жайларга, жогорку окуу жайларга бир нече жол семинарларды өткөргөнбүз. Айкөл атылдык демилгелерди колдоо борбору менен. Өзгөчө мына биздин кесиптик лицейлерге ээ болгондор дароо эле жөнөшөт да. 90-чу кесиптик лицей бул прямой эле миграцияга жол да. Анан баягы алдын алуу бул эң жакшы иш экен, ошо алдын алуу маселеси да азыркы. Миграция маселелерин ортого салган Талаш шаардык мэриясынын демилгесин өнөктөштөр колдоп, уюштуруу иштерине жардам беришти. Айкөл атылдык демилгелерди колдоо борбору, Элнас коомдук фонду, Карлардын ресурстук борбору жана башка коомдук бирикмелердин өкүлдөрү семинардын катышуучуларына миграциядан ийгиликке жеткен жана андан жабыр тарткандардын адамдардын мисалында түшүндүрүп, тереңдетилген маалыматтарды беришти. Биздин бул иш-чаранын негизги максаты ошол кет электе кайрылып, миграциянын күнгөй тескейин билип алып туруп, анан барып, өзүнүн ишин баштаганга аракет кылып атабыз да. Биздин кеңештердин баары акысыз түрдө берилет. Биздин телефондор 552 01 69 02. Бардык убакта кайрылып турса болот. Ситуациялар көп нерсе болуп калат да. Акча болбой, келе албай, анан ооруп калды, келе албай калды деп. Анан ошо биз Кызыл Айыт коому менен совместно ишти алып барып эле миграциядан алдырабыз да, ошол мигранттарды. Мигранттын немеде чөнтөгү китеби да, предвыездная подготовкада заранее айтып беребиз мигранттарга. Кайсы номерге чалыш керек, ошо бүт ичинде бар да, ошол китепте. Семинарда миграциядан тапкан жугуштуу оорулар, кулчулук, алдануу жана башка көйгөйлөр талкууланды. Бул маселе боюнча Талаш шаарындагы социалдык педагогдор, кварталдык бөлүмдөр, социалдык өнүгүү жана билим берүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлери жана жаш адистер дагы сөз сүйлөп, алдын алуу жолдорун сунушташты.
Мисалы элементарды түрдө эле жумушка кеттиңби, окууга кеттиңби, чет жакка ар бир шагыңды үйүңдөгүлөргө жазып түшөк да. Мисалы мен бул аэропортко келдим, бул мындай таксиге отурдум, бул аймакка бардым, бул жакка окууга кирдим деген сыяктуу бир ар бир локацияларды үйүнө жөөп турса, анан эгерде ушундай бир жаман окуя кабыл кылган болсо, анда баягы спец органдар ошол өлкөнүн дагы биздикилер дагы ошол шарттар менен табуу оңой болот да. Кайсыл аймакта акыркы жолу болгон, ким менен сүйлөшкөн деп ушинтип табууга оңой болот. Ошондой бир ыкмаларды биз берип, коопсуз миграцияга мындай шарт түзүш керек болуп атат да. Жыйынтыгында семинардын катышуучуларына миграцияга байланышкан маалымат баракчалары жана чөнтөк китепчелери таратылды. Белгилей кетсек, Талас шаарында 872 мигрант үй бүлө бар. Алардын 87-си ички мигранттар болсо, калганы чет өлкөдө иштегени кеткендер. Сеймок Барманов, Нурсултан Курманбеков, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жайгаштырылды. Баракчаларыбызга катталып бөлүшүүнү унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.